Үстүбүздөгү жылдын 1-июлунан тарта патент менен соода жүргүзүү токтотулат. Буга чейин патенттик негизде иш жүргүзгөн ишкерлер ыңгайлуу төлөмгө өтүүсү зарыл. Салык төлөмдөрүнүн өзгөрүүсүн түшүндүрүү максатында Ошто атайын иш-чара өткөрүлдү. Ага облус аймагындагы ишкерлер катышты. Арасында 17 жыл ушул тармакта эмгектенген Гүлнара Ажиева да бар. Мен өзү бухгалтер нанимать этип иштеп жүрөм. Бирок көрсө ошол финансы жакты бухгалтерствону мен өзүм дагы өздөштүрүшүм керек экен да. Постоянно эле бухгалтер эмес, мен өзүм да билишим керек экен да. Анан мен ошол жаңы мыйзамдар өзгөрүп турбайбы? Ошого биз ошо жыл сайын болгон өзгөрүүлөргө биз в курсе дела болушубуз керек экен да. Бир гана бул бухгалтердин кандай милдет эмес, ошол биз өзүнүн да милдет экен да, билишибиз керек экен. Фонддор келип отурат, ошол сиздерге жеңилдетилген насыяларды, салык реформасында болуп жаткан өзгөрүүлөрдү цифровизация боюнча маалыматтар берейин деп келип отурабыз. Бизнес агартуу аталышындагы кербен салык төлөмдөрүндөгү өзгөртүүлөрдү ачыктайт. Ал үчүн атайын мыйзам кабыл алынып, президент Садыр Жапаров кол койгон. Анда ишкерлердин салык төлөөдөгү укуктары менен милдеттери кенен камтылган. Кандай жеңилдиктер болуп жатат биздин ишкерлерге? Мисалы, мына биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен кичи ишкерлерди толук эле бошотуп атабыз. 15 миллионго чейин эгер акча жүгүртүү көлөмү болсо бир жылда, ошондо ККМ деле колдонуп салыктарды төлөбөй иштесе болот деген, бул мындай айтканда кичи ишкерлерге колдоо, жардам болуп жатат. Же жумушун жаңы мисалы баштаса, ошондой эле ошондон тышкары 15 миллиондон ашканда дагы төмөндөтүлгөн ставкалар болуп жатат. Андан тышкары албетте биз ушул көмүскөгө чыгыш керекпиз. Эч жаңы салыктарды киргизбей, салык ставкаларын көтөрбөй, мындай айтканда салык инструменттери деп коет, электрондук эсеп фактура, ККМ, ошолорду колдонуп ачыкка чыгып, 2 жылдын ичинде салык кызматы 2 эсе салыктарды кирешелерди көп чогултту. Ошого ылайык салык кирешелер дагы көбөйүп жатат. Бул слайдта өзүңөр көргөндөй, бизде ири чоң ишканалар саны боюнча 0,6% түшсө, ошол эле учурда бюджеттин 81%тан ашык салыктарды төлөп келип жатышат. Салыктын туура жана так аткарылуусу менен 2 жылда бюджет 3 эсеге көбөйгөн. Ушул багытта дагы алгылыктуу иштерди жүргүзүү максатында атайын кызмат салык төлөөнүн жаңы жолдорун ойлоп табышкан. Эми ошол жаңыланууну ишкерлерге жеткирүү негизги максат. Салыктардын Кыргызстанда, Кыргыз Республикасындагы акыркы жылдары байкалып аткан бардык жакшы өзгөрүүлөр, жакшы жана майналардын көбөйүшү, шарттардын жаңы шарттардын пайда болушу бул түздөн түз салыкка байланыштуу экенин баарыбыз билебиз. Ошон үчүн жылдан жылга оптималдаштырып, салык салууну, салык милдеттерин аткарууну, салыктын бир автоматташтырылган жолдор менен жеңил төлөөгө жылдан жылга барып жатабыз. Айта кетсек, мурунку жылы биз жанагы онлайн отчетторду тапшырууну дээрлик баарын 100% электрондук түрдө өткөрүү мүмкүнчүлүгү болду. Бардык ошол электрондук түрдө катталып, электрондук түрдө аныктама справкаларды алып, электрондук түрдө бардык бир шарттарды алууга салык төлөөчүлөрдө мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Бизнес агартуу кербенине 400дөн ашуун ар кайсыл багыттагы ишкерлер чакырылган. Мында контролдук кассалык машиналарды колдонуу эрежелери, электрондук кампа сыяктуу түшүнүктөр ишкерлерге көрсөтүлдү. Мындан сырткары ишкердикти текшерүүгө тыюу салган мораторий жана жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө маалыматтар берилди. Негизги бул иш-чаранын предысториясы деп айтып кетейин. Же ассоциациясы былтыры бардык аймактарды кыдыруу менен алектенген, ишкерлер менен жолугушуп. Ошонун алкагында аймактарда маалымат жакшы жетишпегендигине байланыштуу көп ушундай бир пикирлер чыккан. Ошонун жолун улай деп айтсак болот, ушул иш-чара уюштурулуп атат. Бул иш-чараны дагы белгилеп кетчү нерсеси бардык областтын центрлеринде болот. Баштапкысы мына Ош шаарында, эртеге Жалал Абад шаарында, кийин Баткен шаарында уланып 20 мартка чейин ушу Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында өтүп бүтөт. Ортодо болгон маалымат алмашуу, ортодо болгон көптөгөн
талкууларды көтөрүү. Эске салсак, дыйкандар салык төлөмдөрүнөн толук бошотулган, ал эми Ош шаарында 20 миңден ашуун ишкер салык төлөмдөрүн аткарып келет. Иш чаранын аягында ишкерлер салык кызматынын кызматкерлери жана ишкерликти колдоо борборунун консультанттарынан жеке консультация алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бурулай Уланбек кызы, Нооруз Ахматалиев, Ош Бирим жаңылыктары.